Жакшы. Аны вакытта столдар эмне? Бул жерде качалыңыз алып. Ооба. Ооба шуну салганда. Киргиздир. Канча балага айттыңыз? Азыр 50 балага. 50. Ооба. Негизи Кроваткалар, постельный белье, аябай современный. матрас. Матрастан бар эмеге. Üşüp өткөн да. Буларда пахта. Атыге отопление иштейби? Отопление. Жылуу эле болобу? Жылуу эле. Көмүрдөн эметтик, көмүргө да токуп калат. Бул бир группасыныкы, чоң группа деп атат. Атыге электр энергия боюнча чечип койду. Айтты. Бул жерде кирсем бильярдный зал тур. Бильярд стол турган экен. Бул жерде толтура бакалашка, арактын бутылкалары, бул жерде daha bir komite болчу. Баягы завсыпты жемне. Кара, жакшынакай. Балдар бакча проблема Кыргызстан боюнча аябай көп да. Азыр айылдарда балдар бакча жок. Ошо жок, бизде да жок. Айылдар бакча жок. Азыр тиги ата-энеси жумуш кылайын десе, анан баласын же бир жака бергиси билбейт. Ошон үчүн мындай бир биздин оюбуз келечекте бир отдельно бир ушул балдар бакча мектеп боюнча министерство кылыш керек да. Министерство просвещения деген. Баягы министерство образования эмес, а министерство просвещения. Билимди ушу детсадиктан баштап, тарбиясын ушу баштап базовый, а мектеп менен бүтүрүп, жакшынакай баланы уже мындай бир тартиптүү, билимдүү баланы алып чыгыш керекпиз да. Ушул идеябыз бар да. Жакшы. Ошондо ушул министерство просвещения алкагында ошондо планда ар бир айылда балдар бакча болуш керек деген план болду. Керек экен да, сөзсүз Керек да. Бул деген садикасында 100 бала жашатып, но келиндер бар ушу балдарыбыз деп. Бул деген эгерде биз буну кылбасак, анда биз билимдүү келечектеги балдарды жоготуп алабыз. Жоготконубуз болуп, анда Тартиптүү, маданияттуу, анан ден соолуктуу. Мисалы, кичинекей балдар көчөдө жүргөндөр ал ден соолугу начар. Бул жерде тамак, режими, ден соолук да бул дагы. Бул бала бакчанын ичине мен ал убакта азыр айтып бере албайм, сүрөттөй албайм. Ичине кирсең эч нерсе жок болчу. Бир эле ушундай имарат турган, эшиктерибиздин баары эски болчу, айнектерибиздин баары талкаланган, ишилип бул жер балдардын баягы кирип чыккан жайына айланып калган талап болчу. Анан биз акылдашып $20,000 жагуучу, от жагуучу дагы жылуулугу да жок болчу. Жылуулукту биринчи койдук. Балдар бала бакча болгон жылуулугуна биринчи каракта жылуулукту орноттурдук. Элге чыктык. Ар бир долбоордун өзүнүн кандайдыр бир 5% эме элдик салым болуш керек. Ага чыгып аттык. Ушундай партияларга чейин чыгып аттык чынында. Анткени спонсор бизге абдан керек болду. Өзүбүзгө керектүү адамдарга, бизге жардам бере турган адамдарды издей баштадык. Ошолордун бири биз ушундай бир жайкы чогулушта ушундай Бакыт Эргешевич Төрөбаев ушул айылдарга кыдырып жүргөн экен. Биз атайын чакырып, ушул бала бакчаны көрсөтүп, айтып, биз 200,000 сом сураганбыз. Эме кылбайлы, өссүн көйгөйүбүздү айтып. Ал убакта акыбал жаман, абдан жаман болчу. Ичинде жана Бакыт Эргешевич айткандай, ичибиздеги тойканадан да жаман акыбалга келип калган. Анан ал киши көрдү дагы, бизге эгер өзүңөр салымыңар кошсоңор мен 100,000 сом берейин деген. Бүгүнкү күнү буюрса мына ошол ишке ашып, биз дагы уят болбой өзүбүздүн салымыбызды кошуп ошол акчаны алып туруп. Бакчанын ачылышына катыштык. Ошол жерде биздин партиянын колдоосу менен жакшынакай ошол балдарга ушундай бакча үйү жасалып куруп бердик. Ал жерде эл, жергиликтүү эл өтө ыраазы болду. Көрдүк, кирип көрдүк. Мурда ал жерде ташталып кеткен имарат болчу экен. Ал жерде баягындай спирттик ичимдиктерди ичип, бильярд ойноп, мондай ташталып кеткен экен. Азыр ошо элдин демилгеси менен, биздин партиябыздын колдоосу менен ошол жерге жакшы ошо детсад тургузулду.